Экинчи дагы бир маселе, ошо Шабан айы ортологондо көптөгөн карапайым адамдар ошол Шабан айынын ортосу кирип, ошол түнү бараат кечеси деп коюшат. Бараат кечеси деп атап, ошол түнү намаз окуу менен, күндүзү орозо кармоо менен атайлап, ушундай ибадаттар менен зикир кылуу жана башка ибадаттар менен өткөрүшөт. Эмне себеп дегенде, буга байланыштуу бир алсыз даиф хадис келген, ошого таянышып, ал хадисти Ибн Маджи өзүнүн Сунан китебинде баяндайт. Ал хадисти Али разияллаху анху айтат. Анда мындай деп баяндалат. Ошо хадистин маанисинде, ошо Шабан айы ортологондо ошол түндө намаз окугула, күндүз орозо кармагыла, анткени Алла Таала күн баткан убакта биринчи катар асманга түшүп, анан таң атканга чейин мындай деп айтат. Кечирим сурай турган адам барбы, кечирейин күнөөсүн. Ырызкы сурай турган адам барбы, ырызкысын берейин. Ооруп кыйналып аткан адам барбы, жардам берейин деп айтат деп ушундай хадисти риваят кылышат. Албетте, бул Али разияллаху анхудан келген хадис, алсыз хадис, бул далил болгонго жараксыз. Муну алымдар баяндап кеткен. Ошол алымдардын ичинен баяндаган алымдардын бири Айни деген чоң алым өткөн. Бул Ханафи мазхабындагы чоң белгилүү алымдардын бири. Жана Сахих Бухарини шархтаган алымдардын катарындагы бир алым. Ошол киши өзүнүн ошо Бухарини шархтаган китебинде бул хадистин иснады даиф деп айткан. Мындайча айтканда, далилге жараксыз. Жана ошондой эле Ибн Ражаб деген чоң алым өткөн. Ал дагы өзүнүн Латаиф ил Маариф деген китебинде бул хадис даиф алсыз деп баяндаган. Жана буга окшогон көптөгөн алымдар баяндап өтүшкөн. Ошол себептен бир туугандар Шабан айынын ортосу болгондо ошо түндү өзгөчөлөп ибадат менен, намаз менен же белгилүү зикирлер менен өткөргөн туура эмес. Ал түн кадимкидей эле күнүмдүк түндөргө эле окшош, эч бир айырмасы жок, артыкчылыгы жок. Дагы бир ушул түндү айырмалашып, улукташып дагы бир хадиске таянышат. Ал хадисти Имам Ахмад жана башка алымдар риваят кылышат китептеринде. Ал хадистин мааниси мындайча баяндалат. Ошол Шабан айынын ортосу болгондо Алла Таала өз пенделерине карап, баардыгынын күнөөсүн кечирет, бир гана мушрик адамдын, ширк келтирген адамдын жана ошондой эле башка бирөө менен, башка мусулман менен арыздашып, урушуп жүргөн адамдын күнөөсүн гана кечирбейт. Кээ бир алымдар ошо динге жаңылык киргизген мусулмандардан бөлүнгөн бидатчы адамды да айтып кетишет. Мусулмандар менен арыздашып, бидатчы болуп, мусулман жамаатынан бөлүнгөн бидатчы же болсо бирөө менен урушкан, талашкан адамдын күнөөсүн кечирбейт деп келет. Имам Ахмадтын риваятында болсо, мушрик адам менен киши өлтүргөндүн күнөөсүн кечирбейт деп келет. Мына ушул хадиске таянышып дагы ошол түндү өзгөчөлөп, ошол түнгө арнашып өзгөчө ибадаттар кылып жүрүшөт. Албетте, бул хадисти кээ бир алымдар туура хадис деген, кээ бирөөсү туура эмес, даиф хадис дешкен. Анан ошо туура деп айткан алымдар деле бул хадисти ушундай түшүнүп, бул түнү ошол Шабан айынын ортосундагы түндү өзгөчөп ибадат менен өткөргөн туура эмес деп баяндашкан. Анткени ал хадис андай нерсени билдирбейт. Ал жерде ошо Шабан айынын ортосу болгондо орозо кармагыла же болсо атайын орозо кармагыла деген мааниси атайлап орозо кармагыла, ошол күнгө арнап, же болбосо намаз окуу менен же зикир кылуу менен же башка бир ибадат түрү менен өткөргүлө деп бул хадисте баяндалган жок. Болгону ал хадисте Алла Таала ошо Шабан айы ортосу болгондо мусулмандардын күнөөсүн кечирет, бир гана ошо эки түрдүү адамдыкын кечирбейт деп гана келди. Ушул түндү айырмалагыла деп айткан жок. Ошол себептен бул хадис туура деп биз эсептесек дагы хадисте ал ошо адамдар айырмалап алган маанини билдирбейт. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, бул Шабан айынын ортосу кадимки эле күндөргө, түнү болсо түндөргө эле окшош, эч бир айырмасы жок. Бул күндөр атайын арнап, намаз окуп, зикир кылып же башка ибадат түрлөрүн аткаруу, ошо менен өткөрүү туура эмес эсептелет. Аллаху алам.